түшүндүрүп берип атабыз. Ушул ар бир адамдын, ар бир улуттун, государствонун жашоого жаралуу истинный назначениясы бар экен. Эгер ошо бир адамды, адамзаттын биригүүсүн бир адам катары түшүнсөк, баштын ролун Америка аткарат экен. Бул милдет аткарат муну. Көрөсүздөр. Баштын орун Америка, мисалы бул баш болсо, көкүрөк Россия, бут Кытай. А Кыргыз эмненин ролун аткарат экен? Кудайдын, ааламдын ролун аткарат. Мына аалам ролун алды. Ошон үчүн Кыргыз теңир сыпаты бар, майдаланбайт. Мына карасаңыз. Мына өткөндө ошол Турске айтып атпайбы? Теңирчилер силердин пайгамбарыңар болбосо дейт, китебиңер болбосо дейт, мисалга да. Жок. Туптуура айтып атат алчы өзү. Кыргызга эч качан пайгамбар түшпөйт, болбойт, чыкпайт Кыргыздан. Себеби Кыргыз эч качан ал деңгээлге түшпөйт. Тирүүлөй тиге бир кызын көмүп, тирүүлөй жанагы зына жолуна түшүп кетип, мисалга ал деңгээлге түшкөн эмес. Ошон үчүн Кудай пайгамбар бербесе Кыргызга пайгамбар чыкпайт. Анан бир пайгамбар жок болсо демек китеп жазылган жок да. А Кыргыздын көкүрөгүндө кийиз китеп бар. Мына мен сүйлөп аткан сөздүн баары көкүрөгүмдө. Бала кезде уккан сөздөрүмдө көкүрөгүмдө калган. Мына Саякбай атаны элестетти. Саякбай ата өз оокатын кылып, 50 грамм болсо ичип деле коюп жүргөн, мисалга. Көңүлү жакшы жүрө берген мына. А мезгили келгенде ичиндеги күч бакылдап айтып атпайбы? Мына ичиндеги кийиз китеби. Мына мындайча айтканда эчтекени ойлобойт. Ичиндеги жан сүйлөп берип аткан. Анысы кандай? Ошондуктан бу жерде так берилет. Кыргыздан пайгамбар чыкпайт. Аял сыпаттагы адам ата чыгат. Тегиз катага караган теңир ата чыгат деп гана берилет да. Мына ошентип отуруп анан бу жерде айтылып атат. Берген атабыз ошо дүйнөгө. У каждой нации, государства, ар бир адамдын, ар бир улуттун, ар бир мамлекеттин ушундай милдети бар. Эгер азыр адамзат бириккен атат да, ошо бир адам катары карасак, Америка баштын ролун аткарат, көкүрөктүн ролун Россия аткарат. Америка табиятты сактап калуу үчүн күрөшүш керек. Болгон мүмкүнчүлүгүнбү, дүйнөнү жыйнаппы? Ошондо Америка мамлекети сакталып калат. Суу каптабайт. Россия адамзатты сактап калуу үчүн күрөшүш керек. Ошондо орус эли. Ошондо орус эли сакталып калат. Кытай адамзатты Кыргыздан баштап майда түйшүктөн куткарыш керек. Алар ошо батыраак иштейт, батыраак салат деп атабыз. Мисалга асфальтты, брусчатканы, бардырды тезирээк коюп атпайбы? Бат эле куруп коюп курулушту деле. Ошондой түйшүктөн куткарыш керек. А Кыргыз болсо ааламды сактап калууга жана арбайлардын, периштелердин, Кудайдын ордун аткарууга милдеттүү жана адамзатты ааламдык түшүнүккө алып өтөт деп атабыз. Көрдүңүзбү? Аалам жоюлуп, Кыргызга ишенимин, илимин, адамын, жанагы байланышкандарын, адамдарын, аны эгер Эргешбай атаны, Зульфияны периштелер кийип болбаса мындай нерсени жазбайт эле. Көп Кыргызда көп китептер чыккан, 10-доп, 5-деп дегендей. Андан 21-кылымга чейинки ушу адамдын аң сезими ушу жердик гана жашоого тиешелүү болгон. Алардын ойлоп чыккан оружиясы, политикасы, религиясы жашаган адамзатка зыян гана алып келди. Адамзат тупикке такалды. Бүгүнкү күнгө чейинки, бүгүнкү күндө адамзаттын надеждасы жоголду. Мындай келечекке
улуулукка мына меники бардыр, мени угуп аткан кыргыздыкы бардыр, а дүйнөдө бир дагы жакшы жаңылык болбой атат. Тетирсинче кыйроо, землетрясение, өрт, уруш, талаш, кризис. Анан ушундай кыйынчылыктан куткаруу үчүн Кудай кыргыз элине илимин, талабын, тапшырмасын адамзатты бириктирүү үчүн берди. Кыргыз ааламдан келген өкүл, далилдери, дастандары, ааламдык маданияты, аттары, кыргыздар ошол ою менен жамгыр жаадырган, жаратып алган, ошо көз карашы менен, батасы менен анан Теңирдин ролун аткарып келген, ааламдын ролун аткарып келген башатта эле. 21-кылымдын башында ошо адамзаттын атасы, адам ата ошо Алай жергесинде Зульфия деген аялга поручил, жаз деди, адамзат үчүн программа. Ал ошол аян Арсаналайга өткөнү закон болду. Арсаналайга Теңир ата көрүндү. Ал ааламдык энергиясын берди, окутту, тарбиялады адамзатты бириктирүү үчүн. Арсаналай ошо ааламдык миссиясын тааныган адам катары ал сот, ал ок, ал ось, ал бышканаш, ал элчи, ал адамзатка үлгү, ал кыргыз тукумун коргоочу, адам тукумун оңдоочу жалгыз булак. Мына ушундай. Анан ушуну салыштырып атабыз. Бир кезде адамзаттын же элдин башына оор күн келген кезде Кудай ошол элге баатыр берген. Баатырда дух болгон, баатырда ааламдык энергия колдогон. Ал элин сактап, мамлекетти курган. Дагы бир адамзат бузулган башка бир чөйрөгө Кудай пайгамбарын жөнөткөн. Пайгамбардын сөзүндө, өзүндө, илиминде энергия болгондуктан адамдар баш ийген, ушул күнгө чейин жашаган. А бүгүнкү күндө Кудай баатырды дагы жөнөтө албайт, пайгамбарды да жөнөтө албайт. Себеби баатыр башкарчу доор эмес. Пайгамбар келсе, ал цивилизация деле бүтүп калган. Молитва деген бүтүп калган. Азыр творение болуп калды. Жаратуучулук доор башталды. Ошол баатыр келип, войскасы менен, оружиясы менен багындырган болсо, Арсаналай азыр адамзатты, Арсаналайдын куралы, арбайлар, жогорку күчтөр, периштелер, табият ээлери, мазар ээлери. Ошо менен багындырат. Мына мен сүйлөп атканда энергия өтүп атат. Ал эмнеден? Ал абадан барып сизди уктап калдым деп, айыгып атам дегениңиз мына ошол. Көрдүңүзбү? Ошондуктан бийлик эчтеке кыла албайт. Анткени вселенная энергия жок. Ал мүмкүн бүгүн бирөөнү камаар кара күч менен, эртең өзү камакка түшөт. Бул кара күч менен гана кармап туруп. Адамды камоо үчүн жаралган эмес да, адам буяк кызмат кылуу үчүн жаралган. Мына көрдүңүзбү? Ошондуктан азыр бийликтегилер, дүйнө башчылары да эчтеке кыла албайт. Себеби ааламдык энергия жок. Алардын үстүнөн Арсаналай бийлик жүргүзүп коюп атат. Бийликти алдап кетиши мүмкүн, акча берип. Мисалга, адвокат жалдап, менин айткан сөзүмөн сен чыга албайсың. Сен анткени ааламды алдай албайсың. Ааламдык күчтөр баары бир сени талкалайт, жазалайт, ордуңа отургузат. Ушуну эсиңерден чыгарбаңыздар. Мына карасаңыз. Мен айттымбы? Эскичиликтен чыкты. Чыкпасаң сени милиция деле эчтеке кылбайт. А бирок ааламкы күчтөр сени азапка салат. Улуулукка үндөйт. Айырмабыз. Президенттин азыркы күчү милиция, полиция, СМБ да бир нерсе болуп атса, а менин күчтөрүм, аалам күчтөрү, табият күчтөрү, ыйык адам күчтөрү. Буга далил мына мен сүйлөп атканда сизге энергиянын өтүп атканы.
алар иштейт. Ошол сыяктуу сизге энергия өтүп атабы? Мен дүйнөнү соттоп койдум, ошо энергия жүрүп атат. Бирөөлөрдү имиясына карап туруп соттоп койдум. Ошол энергия жүрүп атат. Анысы кандай баягы Кудай такта отурат, анан башкарат экен дегендей, мен ошол эле орунда отурам. Колум менен да башкарбайм. Мен оюм менен, сөзүм менен, түшүнүгүм менен. Анан аалам күчтөр амал программа алат дагы, ошол жер кырсыктап кете берет. Ошондуктан анан баягы арстан деле токойго түшүп калса, оо деп бийлигин жүргүзүп, кыйкырып, каалаганын чаап, каалаганын жейт да. Анысы кандай да азыр жерге Кудай түшкөндөн кийин жалган дүйнөнүн жолун жаап, эскичиликти жаап, өнүкпөгөн жолду жаап, күн өткөн сайын чыныгы дүйнөнүн жолун ачып, кызматын кылып кете берет. Мына ошентип баатырдын армиясы же кара күчү аркылык башкарып бириктирген болсо, Арстаналай касиети, энергиясы, аалам күчтөрү аркылуу адамзатты бир мүнөзгө, бир идеяга өткөрүп коет. Ошондуктан экономикасы экология аркылуу кулап атат, сөздөрү орундабай атат, дүйнө элинин, то есть башчыларынын биригүү болбой атат, курсу түшүп атат. Мына күндөн күнгө Трампты ким баалап атат? Америка элинин айразы. Орус элинин падышасынын курсу да түшүп атат. Президенттин курсу түшүп атат. Көрдүңүз, духу түшүп атат, эчтеке окшобой атат. Себеби ааламдык энергия чындык башкарып атат. Анан ушул жерде мына инопланетандар аалам күчтөрү жерге түштү. Алар кайда? Секунд жашоого киргишип атат. Алар көп. Алар 7 катар, 6 катарда турат. Биз 1 катарда турабыз. Көп. Секунд жашоого кийлигишип атат. Азыр адамзаттын ал суунун, оттун, таштын, жериненин, абанын составында арга жок дем алат экенбиз, ичет экенбиз, басат экенбиз, күндөн дагы бир энергия өтөт экен, анан ал телобузга, душабызга кирет экен дагы. Анан биз эскиче, пендече жашасак, байлык бийликке умтулсак, көз карашка алдырсак, жанагындай бир агым диндерде эски эволюцияда болсок, анан ичтеги энергия, шишик, писих, жара, кан менен айланган организмдердин ууланып кетет. Ошондуктан медицина же причинасын билбейт, эмнеден рак пайда болуп атат. Же причинасын билбесе, анан кантип айыктырат? Мисалы, машиненин бу жери бузулуп тур десең, причинасын тапсаң, ошо запчастты алмаштырсаң, анан машина жүрөт да. А причинасын таппагандан кийин айыктыра албайт. Ошентип медицина алсыз. Андан кийин